Салам радиосында жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжайдагы психоневрологиялык стационарда олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Мындай тыянакты 21 ноябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери чыгарды. Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде температуралык режим сакталган эмес. Стационардын коридорлорунда абанын температурасы болгону +5 градус, уктоочу бөлмөлөрдө +11, +13 градуска чейин. Мындан улам ал жердеги бейтаптар мекеменин ичинде сырткы кийим жана баш кийим менен жүрүүгө аргасыз болуп, уктоочу бөлмөлөрдөгү төшөнчүлөр санитардык абалга жооп бербейт. Адатта санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык бөлмөнүн температурасы +18 градустан +24 градуска чейин болушу шарт. Ошондой эле тамак аш боюнча да кемчиликтер аныкталып, анда кампадан 20 кг чийки эт алынганы менен иш жүзүндө 8 кг гана эт кошулуп, бейтаптарга тамак даярдалып келген. Ал эми ашкананын бир кызматкеринин медициналык текшерүүдөн өттү деген маалыматы жок болгон. Аныкталган кемчиликтер боюнча протокол түзүлүп, тиешелүү органдарга жиберилди. Баткен шаарында милициянын жаш жардамчылары менен милиция кызматкерлери окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка караганда, Ленин атындагы орто мектебинин милициянын жаш жардамчылары жана милиция кызматкерлери түшүндүрүү иштеринде мектеп окуучулары арасында жол кырсыгы жана укук бузуу, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча маселелерге токтолушту. Ошондой эле окуучулар арасында топтошуп мушташуулар, мектеп ракетчилиги боюнча маселелер көтөрүлүп, суроо жооптор болду. Баткенде экологиялык жана энергияны үнөмдөөчү үйлөрдү куруу боюнча тренинг өттү. Бүгүн 26 ноябрда Баткен шаарында энерго натыйжалуу технологиялар боюнча үйлөрдү куруу тармагында активисттер жана жеке ишкерлерге тренинг өттү. Иш-чарада курулушта экологиялык жактан таза материалдарды колдонуу, энергияны үнөмдөөчү долбоорлоо принциптерин колдонуу, курулуш учурунда бюджетти түзүү жана чыгымдарды минималдаштыруу, жашыл курулушка субсидиялар жана финансылык мүмкүнчүлүктөр жана заманбап инновациялык технологиялар чечимдер боюнча маалыматтар берилди. Окутуу Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен Экофем коомдук фондунун долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Ошол тренингде активисттерди, кызыккан адамдарга биз энерго натыйжалуу технологиялар боюнча кандай үйлөрдү курса болот деп үйрөткөнбүз. Анан ошол экология тараптан экологически чисто болгон үйлөрдү эме кылып, технологияларды көрсөткөнбүз. Кандай солнечный коллектор, солнечный водонагревательди колдонсо болот, тепловой насосторду үйлөрдү курганда сразу ошол жылытуу сактаган материалдарды колдонуп, башынан сразу салганда ошол туура пайдаланып, анан уже келечекте көп расход ошол энергияга расходду азайтканга да. Негизги алып барган ишибиз энергияны жана ресурстарды үнөмдөөгө багытталган. Азыркы климатка дагы адаптация деп койсок болот. Ошону менен бирге эле ушул энергия жана ресурстарды үнөмдөөдө мына үйлөрдү жылуулоо маселесин бүгүнкү күндө Баткен шаарында тренингке катышпаушылар боюнча айтып бердик. Бул деген КРСФ программасы ушул Европа жана реконструкция аркылуу иштелип чыккан программа болгондуктан бул кредит болуп эсептелинет, кредит грант менен коштолгон да. 5 жылдан бери ушундай сынч блок өндүрүп келебиз. Мына кезектеги ушул үйдү куруп жаткан учурубуз. Биринчи эле учурда бул экологически таза, эч бир мындай химикат колдонулбайт. Дагы бул энергия эффективдүү деп эсептелинет. Кышында жылуу болот, жазында салкын болот. Дагы катыруучу шаймандардын баарын кармайт. Самарез ойлонбой кеңири Аристон мебелдерди илсе болот. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.